Сөз мага келип тур, урматтуу Ашырбек Мойдонович, азыр жаз келип, бир жумадан бери жаан-чачын токтобой атат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой 2017 жылы Өзгөн районунда Аюсай айылында дал ушул күндөрү жер көчкү болуп 24 киши каза болгон. Өлкөбүздүн башка айыл аймактарында дагы жаан-чачын жааган сайын ошол жер көчкү коркунучу бар кооптуу аймактарда жашаган эл үчүн абдан кооптуу, анан мындай кырдаал жаралат да. Ушуга карата менде бир мындай сунуштар бар эле. Азыр дагы мына кооптуу аймакта жашаган адамдардын саны 4732 үй бүлө. Бул абдан чоң сан. Алардын ичинен 2000ден ашуун үй бүлөгө башка жакка көчүү үчүн мамлекеттен суу да алышкан. Бирок дагы деле кооптуу аймактарда күн кечиришүүдө. Бул жерде эми МЧСке мен мындай кеңеш берет элем. Ушул күндөрү мына Зергер айыл өкмөтүнөн дагы, Өзгөндөн дагы улам кайрылып атышат, Жалал Абадтан да кайрылышат. Ушул күндөрү убактылуу чатырды берип туруш керек. Себеби дегенде одоно эле келип эле силер көчүшүңөр керек деген менен жер берилгени менен айрым үй бүлөлөрдө, айрым жарандарда ошол үйдү курууга каражаты жок. Ушул күндөрү мына апрелдин аягына чейин, майдын 15-ине чейин абдан жергиликтүү бийлик, өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен биргеликте ошол чатырчаларды уюштурушу керек. Жамандыкты биз күтпөйбүз, бирок ар кандай болушу мүмкүн. Биз 2017 жылдагы мындан ушул трагедияга күбө болгонбуз. Андан сырткары мына жер берилет, бирок ал жака үйлөрү бүткөн эмес. Анан МЧС келгенде силер көчүшүңөр керек дегенде үй бүлөлөр көчө албайт. Ушуну дагы кылдат карап чыгыш керек. Эмне себептен мисалы үчүн жеңилдетилген суудалар дагы берилбей атат. Мурда берилчү эле, азыр токтоп турат. Үй куруу үчүн кредиттер жеңилдетилген пайыз менен. Ушуну өкмөт башчыга жеткирип коюңузду өтүнөм. Бул абдан адамдын өмүрүнө коркунуч келе турган кырдаал. Азырчы жаан-чачын жааган сайын түнү менен уктабай жатабыз, биз уктабай чыгабыз деп жарандар абдан көп мага кайрылып атышат. Дагы бир маселе ошол эле Зергер айыл өкмөтүндө, көчкү жүргөн айыл өкмөттө улам күн сайын электр энергиясы жок, свет өчүп атыптыр. 1960 жылы орнотулган мамычалар абдан чириген. Буга дагы көңүл буруп коюңуздарды өтүнөм. Өткөндө Зергер боюнча дагы, таза суусу боюнча дагы кырдаал жаралды эле. Ашырбек Мойдонович премьер-министрге түз жеткирет деп ушул азыр, себеби дегенде мына апрелдин ичи иш-чараларды өзгөчө кырдаалдар министрлиги дагы ошол чараларды көрүш керек. Рахмат.